Индиядан Кыргызстанга келген ишкерлер делегациясынын сапары жемиштүү болду. 5 күнгө созулган иш сапардын алкагында чет өлкөлүк ишкерлер Кыргызстандын мамлекеттик жана жеке структураларынын өкүлдөрү менен да жолугушууларды өткөрүп, бир топ тармакка кызыктар экенин билдиришкен. Индиянын экономикалык соода уюмунун президенти Асиф Икбал өз мекенине Кыргызстандан ичимдик түрлөрүн экспорттоо ниетин билдирди. Алар бул багытта ири ишкананын иши менен таанышкан. Андан тышкары Икбал Кыргызстандан Индияга кургатылган жемиш түрүн, бал, дары чөптөр экспорттоо пландалып жатканын билдирди. Индиялык ишкерлер туризм, билим берүү, айыл чарба жана башка бир катар тармакка кызыгуусун билдирген. Индиядан Кыргызстанга фармацевтикалык компаниялар, кинематография, туристтик компания жана IT технология сунушталган. 2019 жылдын көрсөткүчү менен эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү $82 миллион түзгөн. Тараптар алаканы мындан ары дагы чыңдоо аракетин көрүүдө. Kyrgyz Republic into India. Биз Кыргызстандын айыл чарба, билим берүү, инвестиция тармагы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Ошондой эле ичимдик чыгарган ишканага барып, алар Индияга продукция чыгармай болду. Дагы айта кетчү нерсе, Мумбай шаарында кыргыз өкүлчүлүгү ачылды. Каалоочулар экспорт, импорт маселеси боюнча кайрылса болот. Кургатылган жемишти Ооганстандан алчубыз. Ал жакта абал белгилүү. Кыргызстандын азыктарынын сапаты жакшы. Биз ушул жаатта экспорт кылууну көздөп жатабыз.